Жума күнгө алынган кабарлар топтому эфирде. Амансызбы? Студияда Нурпейил Ашур кызы бүгүнкү чыгарылышта. Зордук зомбулук азайбай жатат, алдын алуу аракеттери күчөтүлдү. Орозу 2026 жылдын 19 февралында башталат. Көн панелдерин орноткон облустагы алгачкы мектеп Кадамжайда. Облус аймагында үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндөгү мыйзамын аткаруу күчөтүлдү. Алдын алуу түшүндүрүү иштери байма-бай жүргүзүлүп жатат. Ага карабай үй-бүлөлүк зордук зомбулук учурлары көп катталып жатканын адистер айтышат. Өткөн жылы Кадамжай районунда зомбулуктун алдын алуу үчүн 150гө жакын жыйын спорттук иш-чаралар өткөрүлгөн. Ал үчүн 395 миң сом акча каражаты бөлүнүп, зомбулуктан жабыркаган жарандарга моралдык, материалдык жардамдар көрсөтүлгөн. Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматына ылайык өткөн жылы үй-бүлөлүк зордук зомбулуктун 256 учуру катталган. Адистердин айтымында эң көп учкоргон Майдан, Исхак болуп аткан айыл өкмөттөрүндө жана Кадамжай шаарында фактылар өскөн. Укук коргоо органдары менен жергиликтүү комитеттер биргеликте жайында маселени тактап 119 протокол түзүлгөн. Облус башчысынын орун басары Жаныбек Исаков профилактикалык иштер канчалык көп алып барылбасын, ага карабастан үй-бүлөлүк зордук зомбулук учурлары облус аймагында 658 учурга өскөндүгүн белгиледи. Айылдарга бөлүп караганыбызда Үчкоргон айыл өкмөтүнүн Чабы айылында көп учур катталып атат, Масалиев айыл өкмөтүнүн Көөн айылында, Карадуу айылында көп катталып атат, Майдан айыл өкмөтүнүн Айрыбас, Көктал айылында көп катталып атат, Исхак Болуткан айыл өкмөтүнүн Жеңиш айылында, Молдойназ айыл өкмөтүнүн Алга айылында, Актурпак айыл өкмөтүнүн Миңчынар айылында, Бирлик айыл өкмөтүнүн Суур айылында, Орузбеков айыл өкмөтүнүн Кызылбак айылында тилекке каршы үй-бүлөлүк зордук зомбулук учурлары көп катталды. Район акиминин орун басары Мирлан Айтматов Масалиев айыл өкмөтүндө үй-бүлөлүк зомбулукка байланышкан бир эле учур ички иштер бөлүмүнө 7 жолу катталып жаткандыгын жана текшерүү учурунда үй-бүлөлүк чыр-чатактан жабырланган эркек киши экени аныкталган. Ошондо кээ бир айыл өкмөттөрдө зордук зомбулук бир эле маселе 7 учурга чейин катталган абалдар болуп атат. Мунун негизги эле себеби үй-бүлөдөгү келин менен кайнененин келишпестиги, ал эми үйдөгү эркектин миграцияда болгону болуп чыгып атат да. Ошондо эки тараптын келишпестигинен улам ушул баягы ортодо жабырланып аткан мисалы үй-бүлөнүн эркек кишиси болуп атат. Ушундай учурларда бизге сөзсүз түрдө жергиликтүү комитеттердин өзүнүн тажрыйбалуу ишмердүүлүгү менен психологдордун сөзсүз түрдө жардамы керек болуп атат. Бул боюнча биз иштерди жүргүзүп атабыз. Зордук зомбулук маселеси Кадамжай районунда жергиликтүү комитеттердин катышуусунда талкууланды. Муктаждыктан улам Майдан жана Молдонияздагы бош турган айыл өкмөттөрүнүн имараттарын убактылуу кризистик борбор ачуу сунуштары берилди. Бул борборлор үй-бүлөлүк зомбулуктун курмандыктарына убактылуу баш калкалоо, психологиялык жана социалдык жардам көрсөтүүгө багытталган. Алтынай Шабидинова, жаңылыктар. Теманы улай, өспүрүмдөр арасында укук бузуулардын эртеникеге туруунун жана зордук зомбулуктун алдын алуу бүгүнкү күндүн эң маанилүү маселелеринин бирине айланды. Бул максатта Баткен районундагы Шарап Токсонов атындагы орто мектебинде тарбиялык багыттагы иш-чара өттү. Ага район аймагындагы мектептердин өкүлдөрү, ата-энелер жана тиешелүү кызматтар катышты. Балдардын келечеги үчүн биргелешкен аракеттер талкууланды. Өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун эртеникеге туруунун алдын алуу жана болтурбоо боюнча ушул эки маселе боюнча талкуу болот. Бүгүнкү семинар райондук билим берүү бөлүмү менен мектеп жамаатынын биргелешкен демилгеси менен уюштурулду. Башкы максат өспүрүмдөр арасында укук бузуулардын эртеникеге туруунун жана зордук зомбулуктун алдын алуу. Биздин мектепте чоң семинар, райондук деңгээлде семинар өтүп жатат. Семинардын максаты окуучулар арасында укук бузуулардын, кылмыштуулуктун алдын алуу жана болтурбоо болуп эсептелет. Бул семинарда бир эле убакта ата-энелер мектеби, ата-энелер чогулушу, кыздар кеңешинин чогулуштары, анан кылмыштуулуктун, зордук зомбулуктун эртеникеге туруунун алдын алуу максатында тарбиялык сааттар коюлган. Чогулуп отуруп семинарда
силердин мээңерде силердин өсүп келе жатышыңарга тоскоолдук жаратышы мүмкүн. Иш чаранын алкагында бир эле учурда тарбиялык сааттар өтүлүп, ата-энелер жана тиешелүү кызматтар менен кеңешме жыйындар уюштурулду. Ошондой эле кыздар үчүн дарыгерлер менен психологдордун атайын кеңештери өткөрүлдү. Анда эртең никеге туруунун кооптуулугу, сексуалдык жана психологиялык зомбулуктун кесепеттери тууралуу кеңири маалымат берилди. Кыз балдарга медицина тарабынан алып көргөндө эртең никеге туруу бул ар бир кыз бала үчүн кооптуу, ошондой эле ден соолугуна зыян десек болот да. Биздин дарыгерлер белгилеп кеткендей эле эне болууга же болбосо төрөт курагына 24 жаштан башталса өтө сонун болмок. Ага чейин ошол кыз баланын ден соолугу, ошондой эле биздин органдарыбыз же болбосо биз өзүбүз эне болууга даяр болуш үчүн убакыт керек болот. Азыркы биздин окуучулар али жаш, гормондор эми өсүп келип атат. Эми өсүп келип аткан жаш куракта болгондуктан булар али бала, буларга азыр только камкордук керек, анан туура тарбия, туура мамиле, анан ден соолук болсо, будущем булардан жакшы энелер чыгат деген үмүттөбүз. Зордук зомбулугу эмнеге өсүп кетип атат? Мунун кандай кылсак, кандай жолдорго барсак, зордук зомбулукту эртең никеге туруунун алдын алуу эмне иш кылсак болот деген кеңешебиз сиздер менен келдим да. Сиздер өзүңүздөр бетти жактоочусуңдар да. Белгиленгендей, соңку жылдары зордук зомбулук фактыларынын көбөйүшүнө коомдук кайдыгерлик мамиле себеп болууда. Ушул багытта балдарды улуттук нарктын өзөгүндө тарбиялоо, ата-энелердин жоопкерчилигин жогорулатуу зарылдыгы айтылды. Коомдо ар бир жаран балдардын тагдырына кайдыгер карабашы керектиги өзгөчө белгиленди. Негизи зордук зомбулукту азайтсак болот. Муну жалгыз эле бир какой-то бир организация алдын ала албайт да. Бул бир эле ички иштердики эмес, бул бир эле прокуратураныкы эмес, же бир райондук мамлекеттик администрацияныкы эмес да. Бул жапа-тырмак күрөшүбүз керек да бул боюнча. Бул ушул жергиликтүү комитеттердин күчтөрү менен. Эгерде биз айыл аймактарда баардык ушул жергиликтүү комитеттер жакшы иштеп берсе бүгүнкү күндө, андан сырткары ар бир адам, ар бир эне, ар бир ата жолдо кетип атып балдар менен мушташып аткан болсо, кайдыгер карабай. Ой, кимдин баласы болосуң? Эмне тартип бузуп атасың? А жолдо бирөө кетип атып баклажканы ыргытып берсе, эмнеге ыргыттың? Бул бүгүнкү күндөгү биздин тарбия болбой аткандыктан биз кайдыгерлик деген касиетибиз аябай өсүп атат да. Ушу кайдыгерликти алып салсак, мен оюмча биз бүгүнкү күндө зордук зомбулуктун алдын алабыз да. Тарбиянын башаты бул үй бүлөдөн башталат. Үй бүлө бул кичи мекен деп саналат. Ошондуктан биз эне ата биригип үйдө баланы туура жолго тарбияласак, мектепте мугалимден алган плюс мугалим дагы сабак берсе айлана чөйрөдөн алган билими менен бул мыкты деңгээлдеги балдар өсүп өнүп чыгат деп ойлоймун. Биз бул айланадагы болуп аткан, коомдо болуп аткан зордук зомбулуктун негизги эле кесепеттери бул ата-энеден, үй бүлөдөн, чөйрөдөн алынып аткан. Эгерде бала үй бүлөдөн жакшы тарбия албаса, мектепке келип, коомго келип ошону айланды чөйрөдөгү балдарга көрсөтсө, жанындагы бала ошонун үлгү алып атат. Семинардын катышуучулары өз ара тажрыйба алмашып, тарбиялык сааттардын мазмунун талкуулап, маалыматтуулугун арттыра алышканын белгилешти. Мына бүгүн ушул мектепте азыр окуучулар арасында бүт тарбиялык сааттар өткөрүлдү. Биз ушул тарбиялык саатка кирип, анан окуучулардын оюн уктук. Кылмыштуулук бул ошо кичинекей билинбеген нерседен чыгат экен да. Ошонун дагы окуучулар өздөрү угуп, түшүнүп, мындан кийин ушундай жаман иштерге барбоо жөнүндө, анан эртең никеге туруу боюнча көптөгөн жакшы маалыматтарды алыштылар. Бул семинар өспүрүмдөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу, укук бузууларды, эртең никени жана зордук зомбулукту алдын алуу багытында маанилүү аянтча болду. Иш-чара ата-эне, мектеп жана тиешелүү кызматтардын жана коомчулуктун биргелешкен аракети гана балдардын жаркын келечегин камсыздай алаарын ырастай алды. Эске салсак, саамалык улуттук каада салттарды чагылдырган сахналык көрүнүштөр жана театралдык форум менен жыйынтыкталды. Бермет Манасова, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар. Маселени Facebook жана YouTube платформаларына жалган жана жаманатты кылуучу маалыматтарды жарыялоо.
Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев мамлекеттик салык кызматын жыл ичинде жыйынтыгын чыгарган коллегиясына катышты. Минкап башчысы мамлекеттик салык кызматы 2025 жылы 391,8 миллиард сом чогултуп, планды 8,2 миллиард сомго ашыгы менен аткарганын айтып, акыркы жылдары санариптештирүү, салыктык администрирөөнү жөнөкөйлөтүү, кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу багытында бир катар алгылыктуу чаралар ишке киргенин белгиледи. Министрлер кабинетинин башчысы бюджеттин өсүшүнө таасир эткен бир катар факторлорду белгиледи. Алардын ичинде экономиканын өсүшү, өлкөнүн ички дүң продукциясы 2020 жылы 8,3 миллиард долларды түссө, 2025 жылы 22,6 миллиард доллардан ашты. Салыктык башкаруунун жакшырышы, салыктык түшүүлөр болжол менен 4 эсеге көбөйдү, бажылык түшүүлөр 6 эсеге көбөйдү, салыктык эмес түшүүлөр 8-9 эсеге көбөйдү. Экономикалык активдүүлүктүн өсүшү, курулуш, соода, телөө чөйрөсүндө, айыл чарбасында өсүш байкалууда. Алтындын дүйнөлүк баасынын жогорулашынан улам комтордун ишмердүүлүгүнөн түшкөн киреше 5 миллиард доллардан ашты. Минкап башчысы бул жылга президент тарабынан коюлган негизги милдеттердин бири социалдык тармактардын кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатуу экенин белгиледи. Бизде салык төлөөчүлөр менен салыкчылар бир эле жумушту жасап атабыз. Биз аларды туура жолго коюп, туура отчетторун, эсеп кысаптарын туура жүргүзүп, мыйзамда көрсөтүлгөн салыктарды өз убагында төлөп турууга көмөктөшүп, жардам беришибиз керек да, ушундай органга айланышыбыз керек. Аймактарда жана мына борбордук аппаратта иш алып барган салык кызматкерлери жогорку жүктөмдөгү шартта жоопкерчилик менен иштеп жатканыңыздарды билгилейм. Акыркы жылдары мына биз коррупция маселесине да өзгөчө көңүл буруп, ал боюнча дагы чоң күрөштөрдү жүргүзүп жатканыбызды көрүп атасыздар. Жогорку деңгээлде биз бул маселени дээрлик чечтик десек жаңылбайт элек. Орозо 2026 жылдын 19 февралында башталат. Бул боюнча Өзбекстандын Самарканд шаарындагы Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн муфтияттарынын алдындагы Фатфа кеңеши чечим кабыл алды. Ага ылайык үстүбүздөгү жылдын 18 февраль күнү кечинде өлкө аймагында жалпы мечиттерде таравих намазы окулат. Орозо айы ыйманды жаңылоонун, биримдикти бекемдөөнүн жана шүгүрдү арттыруунун айы. Ыйык Рамазан айы жүрөктөрдү тазалап, руханий жаңылануунун, кечиримдүүлүк менен мээримдин айы, адамдардын бири-бирине болгон сүйүүсүн жана урматын күчөтүүчү мезгил. Быйыл 2026 жылдын Орозо башталышы бул муфтияттын буйругу менен, алма кеңеш чечими менен 19 февраль күнү 1 Орозо деп буйрук чыкты, иншалла. Эң биринчи ниетти туш кылыш керек, Аллага шүкүр кылыш керек. Экинчиден ден соолуктан караш керек, сөзсүз ал ден соолукка байланыштуу ибадаттардын бирөөсү. Андан кийин ошол кээ бир убакыттарда баягы өзүбүздүн тамак аш дегендей, ага дагы бул эми 3-орунда, 4-орунда нерседе тамак аш үйүп, дайындаштык, бул дагы болсо бир орунда дайындалган болуп эсептелинет. Анан эң негизгиси ошол бул айда баардыгыбыз баягындай кечиримдүү болсок, урушкандар жарашса, талашкандар бириксе, ошондой элибиз ынтымак болсо, ошол нерсе бизге эң чоң ийгилик болуп эсептелинет. Быйыл Баткен облусунда жогорку чыңалуудагы жалпы 22 көмөкчөрдөн капиталдык оңдоодон өткөрүлөт. Бул тууралуу Баткен электр тармактар ишканасынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык Алай көмөкчөрдонунда реконструкциялоо иштери жүргүзүлүп, ачык бөлүштүрүү түзүмүндөгү жабдуулардын жерге туташтыруу контурлары толугу менен жаңыланат. Ошондой эле Арка жана Жинжиган көмөкчөрдонунда 110 киловатт-ваттор трансформаторлорго алмаштырылат. Ал эми Сүлүктүү көмөкчөрдонунда Калпан тибиндеги тоскучтар 35 киловатт толкундуу өчүргүчтөргө жаңыланат. Мындан тышкары майлуу өчүргүчтөрдү вакуумдук өчүргүчтөргө алмаштыруу иштери 8 объектте жүргүзүлөт. Алар Жинжиган, Кадамжай, Тамаша, Хальмион жана Исфана көмөкчөрдондору. Электр тармактарындагы эсептөө, коргоо жана контролдоо системаларынын тактыгын жогорулатуу максатында металлургиялык 3 коргон, Тынчтык, Хальмион, Исфана, Жинжиган, Разаков, Рават, Аржаникице, Тамаша жана Актурпак көмөкчөрдонунда трансформаторлор этап менен алмаштырылат.
Күн панелдерин орноткон облустагы алгачкы мектеп Кадамжайда. Шады айылындагы жеке менчик мектеби билим берүүнүн заманбап ыкмаларын колдонуу менен бирге айлана чөйрөнү коргоого да көңүл бурууда. Мектепте электр энергиясы күндөн алынып, жарык менен толук камсыздалып жатат. Мындай ыкма экологияга зыян келтирбестен туруктуу энергия булагын пайдаланууга шарт түзөт. Жеке мектеп айыл жеринде жайгашкандыктан буга чейин электр энергиясы тез өчүп, сабактар өзгөлтүккө учурап келген. Айрыкча кыш мезгилинде жана аба ырайы бузулган учурда жарыктын жоктугу окуучулардын билим алуусуна тоскоолдук тийгизип келген дейт мектеп директору. Биринчи жылы өтө кыйналдык, себеби бул айыл жер болгондуктан өтө электр энергиянын тартыштыгы болуп, свет өчүп, анан бир кышкы мезгилдерде же болбосо именно бир майрамдык кечелерди өткөрө турган маалдарда бизде светтер өчтү да. Анан эми баягы караңгыны тилдеп отурбастан бөлмөнүн бир чекесиге шам жак дегендей, эми биз ушундай экен деп эле отура бербестен бир альтернативный жолдорду издеш керек болуп, анан күн панелдерин орноттук. Бул именно баягы жаңы жылда балдардын өтө күткөн майрамы да турабы. Ошондо өтө даярданып туруп, анан свет өчүп калса, бул ошончо даярданган мээнеттин текке кетип калат да. Биздин бир сабагыбыз өзү эмне кетет да. Бул көйгөйдү чечүү максатында мектеп жетекчилиги альтернатива катары күн энергиясын пайдаланууну чечкен. Натыйжада мектептин чатырына өткөн жылы заманбап күн панелдери орнотулуп, үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздалып жатат. Солнечный панелдердин негизги жүрөгү деп койсок болот. Ошол аппараттар ошол жерде жайгашкан. Анан бул жерде солнечный панелден канча киловатт келип атат. Анан бизге мамлекеттен канча келип атат, ошол жерде көрүнүп турат. Мектептин класстары, компьютердик бөлмөлөр, башка керектүү жабдуулары толугу менен күн панелдеринин жардамы менен иштеп жатат. Муну менен окуучуларга ыңгайлуу шарт түзүлүп, билим сапатын жогорулатууга өбөлгө болууда дейт жетекчилик. Бергендечи, бул жайындасы. Ал эми башка маалда ошол күндүн чыгышына карап берет. Жайында өтө жакшы берет, берги жакшы күн тиет. Ал эми кышында күн бүркөк болгон күн немелерде анча бербейт. 6-4 дегендей. Но светибиз бар, камерабыз иштейт, телевизорубуз иштейт, компьютерибиз иштейт дегендей. Духовкабыз иштебесе дагы необходимый нерселер иштейт да. Ошентип күн панелдерин коюп алып иштеп атабыз. Ишибиз үзүлтүккө учурабай, кыйла мындай бир жолго коюлуп калды десек болот. Жарыктын туруктуу болушу мугалимдердин да ишин жеңилдетип, сабактарды заманбап технологиялар менен өтүүгө мүмкүнчүлүк түздү. Мектеп жамааты мындай демилге башка билим берүү мекемелерине да үлгү болот деген ишенимде. Күн энергиясын колдонуу бул экономикалык жактан да, экологиялык жактан да пайдалуу кадам экенин жетекчилик белгилейт. Сабира Абдисаматова, Расул Ахматов, жаңылыктар. Эми кезек спорт кабарларында. Лейлек районунда жашы жете элек өспүрүмдөр арасында спорттун волейбол түрү боюнча мелдеш өткөрүлдү. Иш-чара Лейлек райондук ички иштер бөлүмү тарабынан уюштурулуп, өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун жана укук бузуулардын алдын алууга багытталган. Темага Кундуз Жоробекова токтолот. Жаштардын ден соолугун чыңдоо, аларды спортко тартуу, терс көрүнүштөрдөн алыс болууга үндөгөн спорттук мелдеш Лейлек районунун аймагындагы мектеп окуучуларынын катышуусунда өткөрүлдү. Жалпысынан аталган мелдешке райондогу мектептерден 20 команда катышты. Азыркы учурда Лейлек районунун аймагынан жерлерден келген командалар күч сынашып, финалдык беттеш өтүүдө. Бул иш-чаранын негизги максаты жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун, зордук-зомбулуктун, үй бүлөлүк зордук-зомбулуктун алдын алуу, ошондой эле жаштарды спортко тартуу болуп эсептелинет.
Мелдеш жогорку деңгээлде уюштурулуп, катышуучулар өздөрүнүн чеберчилигин, ынтымагын жана жеңишке болгон умтулуусун көрсөтө алышты. Окуучулар үчүн жагымдуу иш-чара спорт аркылуу зомбулукка каршы туруу маанилүү экендиги дагы бир жолу баса белгиленди. Бүгүнкү милиция кызматкерлери уюштуруп берип жаткан иш-чара өтө жакшы деңгээлде өтүп жатат. Биз бул спортту дагы улануусун каалайбыз. Биз алдыңкы турнирден жеңип, ушул турнирге келип ойноп жатабыз. Бул бизге өтө сонун жакшы маанилар тартуулап, дагы да өскөнгө жардам берет. Биз командабыз менен милиция кызматкерлерине чоң ыраазычылык билдиребиз. Мелдештин катышуучулары үчүн уюштуруучулар тарабынан акчалай сыйлыктар жана баалуу белектер да каралган. Белгилей кетсек, Лейлик райондук ички иштер бөлүмү тарабынан жаштар арасында кылмыштуулуктун алдын алууга багытталган профилактикалык иштер мындан ары да улантылмакчы. Кундуз Жоробекова, Бакыт Саетов, жаңылыктар. 6 февралга алынган кабарлар топтому мына ушулар болду. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Аман туруңуз.